Assalamualaikum. Biz ушундай программа жасадык. Программаны силерге көрсөтүп берейин. Phoenix деген программа бул ошол зависимостьтарды жеңгенине жардам берет. Эки тил бар, кыргызча жана орусча. Жана бул жерден өзүңүзгө зависимостьти тандап койсоңуз болот. Порнография, тамеки, алкоголь, шекер, фастфуд. Силерге алкоголду көрсөтүп берейин. Системага киребиз. Бул жерде аптасына канча жолу ичесиз? 3-4 жолу. Похмелье катуу, эс тутум жана уйку начар. Канча күндөн бери ичпедиңиз? 0 күн. Киргенде эле бул жерде отчет башталат. Канча күндөн бери ичпей жүрөсүз, ошол көрүп турсаңыз болот бул жерде. 0 күн бул секундалары санай баштады уже. Жана бул жерде жана биз анализ тапшырган боюнча биздин боордун, мээнин, жүрөктүн процентин көрсөтүп турат. Канча күн өткөн сайын бул проценттер өсө берет жана ошондой эле боорубуз, мээбиз, жүрөгүбүз калпына келип атканын көрсөтүп турат да. Бул жака кирсек, видеолор бар. Зыян алкоголду боорду бузуп, сиррозго алып келет. Видеону бассак, ушундай видеолор бар, көрсөңүз болот. Мээге кирсек деле бул жактан да көрсөтөт. Зыян спирт чагыштырат, нейрондорду өлтүрөт, калпына келүүнү, койду жүрүктү жакшырат дейт. Мында көрүнүп алсак, видеолор бар. Видеолорун көрсөңүз болот. Ошол зависимостьти таштаганга жардам берген программа. Ошондой эле мээ жагы кирсек, бул жакта дагы видеолор бар. Мээни жана нейрондордун өлүмү. Видеону кирсек, видеолорун көрсөңүз болот. Кеселик жашоонун артыкчылыгы, алкоголдук жашоодо өткөн кийинки организмде керемет өзгөрүүлөр. Көрсөк, бул жакта дагы видеосу бар. Видеолорун көрсөңүз болот. Өзүңүзгө кат жазып койсоңуз болот. Заметки бар, күндөлүктөр бар. Күндөлүккө кирсеңиз, бул жактан ойлоруңузду жазып койсоңуз болот күндөлүккөчү. Азыркы абалыңыз кандай? Ошондой эле тарых бар. Тарыхта сиздин срыв болгонуңузда тарыхка түшүп калат. Срывды басканыңызда канча күндөн бери тазасыз, ошону көзөмөлдөсөңүз болот өзүңүзчө. Мисалы, стресс, чарчоо ачка деп туруп, анан кийин эмне кыласыз? Бул жерге оюңузду жазып койсоңуз болот. Нөлгө түшүрүүнү басасыз, нөлгө түшүп калат. Кайра отчет кете берет. Тарыхка кирсеңиз, бул жерде эмнеге срыв болгонуңузду көрсөңүз болот. Өзүңүздү көзөмөлдөгөнү, зависимостьти таштаганы жакшы программа. 15 мүнөт азгырык деле бар. Бул жака кирсеңиз, эмне үчүн 15 мүнөт тарик дейт. 15 мүнөт күтө турсаңыз болот. Жеңил баштоону басасыз дагы. Отчет кетет. 15 мүнөт күтүп турсаңыз, ошол зависимостько болгон кааланы өлтүрөт да. Бул жерден видеосун деле көрсөңүз болот. 15 мүнөт эрежеси. 60 секунд. Ушуларды көрсөңүз болот. Анан паника баскычы бар. Бул жерде ошол зависимостьке тартканда өзүңүз дем алып, дем чыгарып, ошону жеңсеңиз болот. Досуңузга жазсаңыз болот. Маселешиңиз келсе. Бул жерде активдүүлүк бар. Мисалы 1 саат сайын эгер көп зависимость адамдар көп жатышат. Ошонун себебинен 1 саат сайын 5 мүнөт туруп басып турсаңыз болот. Таймерди күйгүзүп алып, баштоону басасыз. Таймер башталат, 5 мүнөт басып, саат сайын туруп 5 мүнөт басып турсаңыз болот. Ошондой эле бир күндө 45 мүнөт басып койсоңуз болот. Андан баштан басасыз дагы, таймерди күйгүзүп алып баса бересиз. Программадан чыгып кетсеңиз, таймер өчпөйт. Кайра кирсеңиз, кете берет таймер. Ошо программадан чыгып, башка нерсе көргөнчө бассаңыз болот. Бирок мондой кылып почти все кылып жаап койсоңуз, анда өчүп калат. Аны баспашыңыз керек. Андан кийин бул жерде миссиялар бар. Бул адаттар мээңизди кайра программалап, табигый диффамин берет. Күнүнө 2 литр суу ичүү, муздак душ, 30 мүнөт физикалык күч, 10 бет китеп окуу. Ошондой эле видеолор деле бар. Мисалы, буларды кылаардан алдын видеолорун көрүп алсаңыз болот. Көрүп, өзүңүзгө кайсыл бири жакса тандап колдонсоңуз болот. Ошондой эле этаптар бар. Бул жерде 1-чи күн тынчсыздануу, 7-чи күн уйку калыбына келет, боор тазаланат. Ошол этаптарын көрсөтүп турат. Сиз азыр кандай абалда экениңизди
кандай өзгөрүүлөр болуп атат ушул этаптардан көрсөзүп болот. Анан курс бар. Бул жерде күн сайын кирип тапшырмаларды аткарып турсаңыз болот. Трансформация курсу 21 күнлүк курс. Ушуларды аткарсаңыз болот. Алкоголь бул организмди өлтүрүүчү токсин. Бардык алкоголь ичимдиктерди төгүңүз. Видео сабагы да бар. Видеосун көрсөзүп болот. Ушундай программа. Анан эгер сиз психолог менен иштесеңиз, же болбосо отчет жөнөткүңүз келсе, бул отчетту басасыз. Бул жерде ошол канча күн таза жүрдүбүз, канча күн чыдадыбыз, жанагы ошолор көрсөтүп турат да. Отчетту ошол адамга жөнөтүп койсоңуз болот. Ушундай программа. Ар бир бөлүмдүккө өзүнчө. Мен бул жерден тамак менен порнографияны ачып койгом, ошого силерге алкоголду көрсөтүп бердим. Порнографияга кирсек, бул жерде дагы бөлөкчө баары порнографияга тиешелүү. Мисалы, этаптарга кирсек, этабында көрсөтүп турат. Мээде феминизм кыйналат. Тестостерон 145ке көтөрүлөт. Депрессия болушу мүмкүн. Ошол этаптарында көрсөтүп турат. Курсу да бунуку бөлөк. Бул жака кирсеңиз, мен буларды көрүп чыккам. Ошого ушундай болуп турат. Арнада феминди талкуулап, телефондон соктоочу менен алып кирбеңиз. Видео сабагында көрсөзүп болот. Ушундай программа. Медиага кирсеңиздер деле бул жакта ушул порнографияга тиешелүү медиалар, дофамин жана мен бузулушу, атtention жоголушу, психологик жалгыздык кантип таштоо керек. Видеого кирип көрсөзүп болот. Бул жакта видеолор бар. Бул жерден блоктоп да койсоңуз болот. Блок дегенде басасыз. Анан кантип блоктоо керек экенин силерге жазып берет. Мисалы, моуну басайлы, экинчи кадам Google Chrome'ду блоктоп, жөндөмгө кирүүнү басасыз. Бул жерден ошондой кылып порнографияны блоктоп койсоңуз болот. Ушундай программа силерге керек болсо бизге жазыңыздар, программаны силерге жөнөтөбүз. Баарыңыздарга assalamu алейкум.